Москва шаарынын Тверск райондук сотунун чечимине ылайык мамлекеттик думанын экс-депутаты Леонид Маевский камакка алынды. Бул тууралуу Интерфакс.ру маалымат агенттиги жазып чыкты. Анда айтылгандай, Маевский бирөөгө шек келтире турган маалыматты жайылтпоо үчүн 37,5 миллион доллар пара алган деп айыпталууда. Эки тараптын жүйөлөрүн уккан соң судья Дмитрий Гордеев анын баш коргоо чарасын карап, 2019-жылдын 14 январына чейин камакка алуу чечимин чыгарганы белгилүү болду. Маевский Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 163 берененин 3 пункту опузалоо менен айыпталууда. Эгер экс-депутаттын күнөөсү далилденсе, 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тергөөнүн маалыматында айтылгандай, Маевский 2018 жылдан 31 октябрь айынан 8 ноябрь айына чейин белгисиз жактар менен сүйлөшүп алып, жабырлануучудан кеминде 37 миллион доллар талап кылган. Эгер коюлган шарт аткарбаса, жабырлануучулардын беделине шек келтире турган маалыматтарды тарата тургандыгын убада кылган. Интерфакс агенттиги айыпталуучунун адвокаты комментарий берүүдөн баш тартканын, ал эми сот отуруму боюнча Маевский мен бул жерде иштик кароодо мамлекеттик коопсуздуктун кызыкчылыгы тууралуу маселелер козголушу мүмкүн. Мындан улам алар прессанын катышуусу жок талкууланышын каалайт элем деп айтканын кошумчалады. Леонид Маевский камакка алынды. Текебаевдин ишин кайра кароого негиз барбы? Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун камакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча төмөндөгүн оюн айтты. Леонид Маевский башынан эле эрге кыйшак отуруп алганы билинип калды. Аны эң биринчи Кыргызстан Текебаев менен бирге камакка алыш керек болчу. Пара алды деп Текебаевди күнөөлөп жатышат. Мыйзам боюнча алган гана адам эмес, берген адам да күнөөлүү да. Эмне үчүн чоң суммада акчаны бересиң деп камакка алыш керек болчу. Москвадан акыркы камакка алынды. Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча адвокат башкы прокуратурага кайрылганда, кайра кароого эч кандай процессуалдык негиз жок деп баш тартып койбоду беле. Муну кайра караш керек. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Маевскийдин камалышы Текебаевдин ишин кайра кароого негиз боло алат деген пикирин Азаттыкка билдирди. Маевскийдин кандай адам экени тастыкталды. Бул биздин 2 жылдан бери жаңы бийликтен Текебаевдин ишин кайра карап акыйкат чечим чыгарып бергиле деген талабыбыз туура экенин айгинелеп жатат. Сөзсүз түрдө Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга моралдык, мыйзамдык, саясий жактан дагы негиз болуп жатат, деди депутат. Леонид Маевский 1960 жылы Рубцовск шаарында туулган. 1993 жылы мамлекеттик думанын 3-чакырылышындагы депутат болуп келген. 2003 жылы Омск облусунун губернаторлугуна ат салышып, анда 27,9% добуш алып, атаандашы Леонид Полежаевга утулуп калган. Ата мекен партиясынын экс-лидери Өмүрбек Текебаев жана мурунку өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Чотонов Мегакомдун чырмалышкан чырына байланыштуу камакка алынып, сот 8 жылга эркинен ажыраткан. Аларга орус ишкери Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылган. Бирок Өмүрбек Текебаев бил иште саясий куугунтук катары баалап келет. Учурда Текебаев номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкадагы номер 27 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат.